Өзбек кызы Надира Камалованын улуттар арасындагы ынтымактыкты бекемдөө ишине чоң салымы бар деп айтышат Жалал Абадтын Ташбулак айылынын тургундары. Учурда Надира өзбек мектебинде кыргыз тил адабият сабактарын өтөт. Өзүнүн эмгеги менен ал өзбек балдарын кыргыз тилин өздөштүрүшүнө гана эмес, алардын Кыргызстандын тарыхын, маданиятын, адабиятында терең билүүсүнө көмөктөшүүдө. Надира Камалова быйыл Жалал Абад мамлекеттик университетинин кыргыз филология факультетинин артыкчылык диплому менен ийгиликтүү аяктады. Учурда ал Сузак районунун Ташбулак айылынын мектебинде тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп иштейт. Аны менен катар дагы кыргыз тилинен сабак берет. Кесипти тандап алышымга эң негизги себепкер болгон адам номер 19 Арсланбек өзбек орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Режапбаев Элмурат агайымдын кызматы абдан чоң деп ойлойм. Анткени 3-класстан баштап агайыбыз бизге кыргыз тилинен сабак бере баштаган. Ушунчалык сабак өзү өзбек улутунда болушуна карабай, сабакты ушунчалык кызыгуу менен өткөндүгүнө байланыштуу мен кыргыз тилчи болдум. Спаттан канчасы жазат экен? Үчүнчүсү санаточ. Надира иштеп жаткан окуу жай өзбек тилиндеги мектеп. Учурда бул жерде 500дөн көп бала окуйт. Алардын баары кыргыз тили гана эмес, кыргыз адабияты сабактарында өтүшөт. Кыргыз тили окутуучуларыбыздан 4 окуучубуз бар. Балдарга mana shu окуучуларыбыз билим тарбия берип келишмокто. Биздин мектепте кыргыз тилиге көп эътибор берилadi. Көпрок байрамдарыбызды өткөзөбүз mana shu кыргыз тилиде. Өзбек балдарынын кыргыз тилин окуусу өтө оор болбосо деле, бир топ татаал иш. Бир жагынан кээ бир сөздөр эки тилде ар кандай айтылат. Аларды которуп жаттоого туура келет. Экинчи жагынан кыргыз сөздөрүнүн туура айтылышы да кыйынчылыктарды түзүүдө. Кыргыз тилин үйрөнүш абдан кыйын. Бирок аны чын дилден өргөнсөк, бизге чын жүрөктөн өргөнсөк, алы сүйлөшүбүз мүмкүн. Biz Kırgızstanda жашаганыбыздан кийин кыргыз тилине жакшы билишибиз керек. Бул мектептин балдары тырышчактыгы менен кыргыз тилинде эркин сүйлөй ала турган деңгээлге чыкты. 8-класста окуган Дилафруз болсо, кыргыздын када-салтын, маданиятын жана адабияты менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн кыргыз тилин окуу аркылуу алганын айтат. At koyulup toy tarap жерине жеткен, арадан 7 жыл өтүп 8ге манас жеткен, 8 жылдан буягы балада болсун суягы. Өзбек мектептерине кыргызча сүйлөө кыйын. Мисалы, өзбек мектептеринде К, Г, Т болсо, кыргыз класста Ü, O, I сүйлөмдөр бар. Кыргыз тилин окуп жаткан өзбек балдардын ата-энелери аларды чын жүрөктөн колдошот. Ата-эненин оюнда улуттар арасындагы ынтымак, достук, эки элдин бири-бирине болгон ишеними дал ушинтип бекемделет. Анын үстүнө балдарынын кийинки жашоо турмушуна да жакшы таасирин тийгизерин жашырышпайт. Азыр hamma yerda o'sha kırgız tilinde yozyapti. O'shuning uchun borganda qiynalmaydi, ham ishlashda ham qiynalmaydi. O'ta katta yordam beradi. Надира Камалова болсо кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп алганына ыраазы болуп эле отуруп калуудан алыс. Учурда ал өз кесиби боюнча Жалал Абад мамлекеттик университетинин аспиранты. Надиранын терең ишеними боюнча билим алуу чексиз иш. Мирза Улукбек Каримов, Жамалбек Темирбаев, Жалал Абад облусунан Атайын Доор программасы үчүн.